Assalamu алейкум сүйүктүү көрүүчүлөр, чоң суроо долбоору кайрадан эфирде. Биз октябрь айында чыгарылыштарды көбөйтөлү деп жатабыз. Ошон үчүн арт артынан эфир тартып атабыз. Эң башкысы калтырбай көрөйүн десеңиздер, каналга катталып, анан оңгорону басканды унутпаңыздар. Бүгүнкү тема өтө өзгөчө. Дароо биздин көрүүчүлөргө кайрылып өтөйүн, себеп дегенде суроону таамай беребиз. Бардык жигиттерге, бардык кыздарга сурообуз төмөндөгүчө. Канча жашта турмушка чыккың келет, канча жашта үйлөнгүң келет? Бул албетте ар бир адамдын жеке ою, анын үчүн ал менен сиздер кайын айтыш болуп, жакта комментарийлерде кипиш кылып жүрбөгүлө, сураныч. Себеп дегенде келгиле биргеликте кыргыз ютубун аны менен биргеликте өзүбүз да оңдойбуз. Лишний сүйлөп, лишний жазып кереги жок болуш керек да. Макул жок, туура эмес, мен тиги кылып айткандан жакты, бул айткан жакпай калды деген эле сыяктуу комментарийлер болсо, макул. Калтырабыз, окуйбуз. Жана эң башкысы, биз бул теманы бекерден алган жокпуз. Бул теманы бизге бир көрүүчү сунуштаган. Ошол тема жагып калып чыктык. Эгерде сизге да кызыктырган темалар болсо, сөз комментарийге калтырып коюңуздар. Эгерде бизге жаккан болсо, дароо ал чыгарылышты көрүп аласыңар. Дагы бир жолу эскертем, октябрь ичи эфир өтө көп болот, ошон үчүн лайктарды жадырабыз, каналга катталганды унутпайбыз. А биз болсо сурам жол кылган кеттик. Почему? Ты хочешь отучиться? Ну да, для начала учеба. Мы сначала отучимся, а потом уже строим планы, как бы. Для начала я хотела бы отучиться и купить машину уже, стать более самостоятельной, а потом уже думать о замужестве. Ну, предположим, если парень будет спешить, то давай поженимся. Я откажусь. Стабильно 24? 24-23, да. Примерно где-то в этом. 24. Почему такой возраст? Ну, когда закончу университет, смогу что-нибудь сделать сама. Думаю, после этого. После того, как окончу университет. Или я не знаю, может, если встречу того самого человека, в котором буду уверена, прям, ну, выйду, наверное. Выйду? Да. Хоть какой возраст, да? Буюрса, канча жашта үйлөнөйүн деп ойлоп жатасың? 23 жаш, кудайым буюрса. 23 жаш тура деп ойлойсуң, Тура деп. Ал Ошол момент өзүмө ылайыктуу келип калат экен. окууну бүткөндөн кийин эле дейсиңби? Окууну бүтүп, ата мекенге кызмат кылып коюп келип, кудайым буюрса жумушка алдым. Красавчик. Но көпчүлүк айтып атат, азыр баардыгын камдап туруп анан үйлөнүш керек, анан камдап туруп анан күйөө тийиш керек, антпесе болбой калат деп атат. Сеники андай факторлор көз карандылабы же 23-кө чыккандан уже возраст келди, үйлөнүш керек деп туруп, мындай көп нерсеге эле карабай туруп эле, мындай кыргызча айтканда шарт барт аркы берке карабай туруп үйлөнүп кое бересиңби? Андай деле даярданып, өтө катуу деле даярданып эмес. Эгерде окуум бүтүп иштеген жумушум болсо, ошол эле мага жетиштүү. Өзүм сүйгөн жарым, ата энем сыйлаган жар болсо эле 23 жашында үйлөнөм, кудайым буюрса. Үй салып, машина алып деп өтө жулунбай эле. Аялым, кудайым буюрса, келинчегим менен ошол кезде бутубузга турабыз чогуу биргеликте. Жаштардын оюн угуп атабыз, акырындык менен эми улуу муңга да кезек беребиз. Бул жакта мынакей билген инсандар, билген адамдар, эжекелерибиз, саламатсыздарбы? Бизде ушундай жалпыларга суроолор болот. Кыз киши канча жашта, а эркек бала канча жашында турмуш курса эң ыңгайлуу болот деген. Мен ойлойм эми 24-25 жашта кызга ырас эле болот. А жигитке кичине улуураак болсо деп ойлойм да. Анткени жигиттерибиз анысы деле 30 жашка келгенде үйлөнүп атат да. Ал кичине кечирээк болуп калат. Ошон үчүн 26-27 жашта, кыздарга болсо 24-25, 23 кичине эрте болуп коет го. Эми антейин десек мындай болуп атпайбы? Коом бир аз өзгөрдү азырчы. Өтө мобилдүү болуп кеттик. Анан менин апам мисалы 18-де турмушка чыккан. Эми ал мурдакы кез болчу да, азыр деген кыздар деле билим алыш керек, өзүлөрүнүн ою туруктуу болуш керек. Анан балдарга мындай өзүнүн бир мээрими болуш керек да, мээрим төгүш керек да, баланы төрөсө делечи. Анан 22-23 жашта мындай мээрими азыраак болот го деп ойлойм да. 24-25 жашта кыздар өзүлөрү баланы жакшы көрүп калышат. Анан жакшы багышат, мээримин төгүшүп, анан анча-мынча жашоо жөнүндө дагы ойлору жакшы болот деп ойлойм. Түшүнүктүү. Кыздар үчүн ыңгайлуу деген 24-25 экен, 23 бир аз шашылып калат дейт. Жигиттер үчүн где-то бир 30 жаш дейт. Элбир эжеке, сиздин оюңузчу? Менин оюм деле ошо 25 кыз кишиге 25, ошо 26 жашта турмуш курса деп ойлойм. Себеби алар баягы турмуш эмне экенин түшүнүп, анан кийин аң сезим кичине чоңоюп, өсүп, эметкенден кийин туура болот деп ойлойм да. Анан 18 жаш, 19 жаш деген бул эрте. Алар өзү бала ойдон туруп, анан кийин турмуш курган бул туура эмес. Анан эркек балдарга 30 жаш туура эле деп ойлойм. 30 жашта алар уже үй бүлө куруп,
үй бүлөнү обеспечивать эте баштайт да, анан кийин ошого даяр болот. Ошо 30тан кийин деле жаш эркек балдарга боло берет деп ойлойм да. Атыңыз ким? Гүлнур. Канча жаштайсыз? 24-25. Эмне үчүн? Эми ага чейин школду бүткөндөн кийин окууну бүтүп, ошол жумуш менен эми биздики мындай да, 4 жыл же 5 жыл окуп атпайбызбы, ошону биз бекер окуйбуз да, 35-36 миң, 50 миңге чейин контракт төлөп окуйбуз да, ошону актап, өзүбүзчө иштеп, эки жакты көрүп, андан кийин тийсе болуш керек деп ойлойм. А сиздин оюңуз боюнчачы? Меники деле ошондой. 25. 24-25 ушундай эле ойлойм. Сиздики деле ошондой да. Кантип курбулардын сөзүнөн чыгып кетеси? Негизи мындай дейм. Кыргыздарда ушундай неме болуп калган да, стереотип ушундай да, если 22 жаштамын же 23 десең, уже сени чак тийишиң керек, сен жашың өтүп кетти деп ушундайчы. Негизи на самом деле, если биздин көз караш менен караганда андай эмес да. 25 кезде эң ыңгайлуу болот деп ойлойсуздар, э? Чоң рахмат. 27 лет. 27. Да, 27. Объясни почему? Оптимальный вариант. Ну, потому что 27 ты уже добиваешься, заканчиваешь учебу, да, уже, как бы сказать, в осознательном возрасте, да. 23-24. Это для, по вашему мнению, идеальный возраст. Я считаю, да. Да. Универ заканчиваешь, да, и почему нет? Уже на работу устраиваешься, Да. там можно Так, и... вы одногруппники или Мы одногруппники? одногруппники, да? Отношений нет, да? Нет, мы друзья. Друзья, да? А то Темирлан сказал 27, 23, что-то посчитал, не сходится. 23? 23-24. Максимум 24. У тебя стабильно 27. Не, да, стабильно 27. По вашему мнению. 23-24. Почему? Ну, закончить высшее образование и только после окончания университета выходить замуж. А после свадьбы там несколько дней дома посели и все, на работу, да? Да. Дома сидеть не будете? Нет. Прям будете поддерживать мужа тоже в финансовом плане? Да, да. Классно, классно, классно. Как же у вас классно, да? 23-24 в среднем. Все, большое спасибо. Я думаю, самый оптимальный возраст для того, чтобы построить семью, это 18 лет. Именно в 18 человек строит свою будущую семью на этом. Ну, получается так, он раннего возраста, он берет заботу, ну, как сказать, девушку, семью, ребенка, так в семье. Получается, он становится кормильцем, да. Ну, и становится будущим для своей семьи же. Вот и все. Ранний возраст, 18 лет, это нормально для меня. Ну так-то это финансы тоже имеет значение, и если только не мажор. Ну, А ты не мажор? я не мажор. Так получилось. А тебе сколько лет? А мне сейчас 18, и я не ждал. Классная позиция, да? Ну, уже скоро свадьба, да? Конец уже 2019 года, значит, ноябрь, ты должен успеть. Если ты еще не заработал и не можешь обеспечивать свою семью, то не стоит жениться. Я, например, женюсь только когда смогу обеспечивать семью, детей и так далее. Когда? 37? Нет, ну я не знаю, когда смогу обеспечивать. Ну, примерно возраст после 25. После 25, да? Оюңар боюнча. Кыздардыкы и жигиттердики то же самое. 25? Неге? Просто. А сиздикичи? Не знаю, когда девушка готова будет морально. А ты когда будешь морально готова? Я не знаю, мне только 17. А, все, понятно. Чоңгуз? 19 жаш. 20. Наконец-то, да эрте күйөө тийиз келген кыз таптык. Ата элдин баары эле 25-30 деп элечи. Так, 19-20 жаш, жакшы. Чоңгуз, PUBG ойноп бүткөндөн эле терспи жагында. Сиздин оюңуз боюнча? Телефондо заряд отуруп калганда терспи? iPhone 12 чыкканда терспи? Жок. Жок, э? Жигиттер силеркичи? 18. 18? Үй бүлө кургангабы? Кыздар жөндөбү же балдар? Жок, балдардыкы. Балдардыкы 22, 23. 22-23, да? Окууну бүткөндөн эле, в принципе, сразу үйлөнөрсө болот. Жакшы, түшүнүктүү. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай эле көпчүлүк кыздар 24-25 жашта тура көрүшөт экен. Ал эми жигиттер болсо 26-27, 30га чейинки эң бир оптималдуу жаш деп эсептелинет экен. Албетте бул эң бир туура ой деп айтсак деле болот. Себеп дегенде эми
азыркы учурда көпчүлүк ажырашуулар дал ушул себептен болот ау деген да ой кетпейт. Финансылык жактан, моралдык жактан даяр болбой туруп баш кошуп алган үй бүлөлөр көпкө барбай атат. Ошон үчүн даяр болуп туруп эле шашпай болсо дагы баш кошкон туурабы деген ой жалпы биздин жаштарыбызда бар экен, албетте кубандырат. Жана эң башкысы дагы бул теманы биз көрүүчү сунуштаган болчу, жана биз алып чыктык. Эгерде сиз да өзүңүздү кызыктырган темада ушундай сурамжылоо көргүңүз келсе, анда ылдыйда комментарийге сунуштаңыздар. Эң жакшысын тандап сөзсүз түрдө тартабыз. Жана дагы бир кошумча айта кетчү нерсе, каналга катталып коңгуроону басып койсоңуздар, бул бизге кошумча стимул. Канчалык бат көбөйгөн сайын каналыбыз ошончалык көбүрөөк долбоорлор да чыгарып баштайт. Биз убада кылганбыз жана убадабызга турабыз. Азыр болсо чоң суроо долбоорун октябрь айында жалпысынан 10-15 выпуск чыгарабыз. Демек, 2 күндүн биринде жаңы чыгарылыштар күтөрсөңүздөр болот деген убадабызды беребиз. Көрүшкөнчө.